Салам урматтуу дос. Бул каналда сени көргөнүмө кубанычтамын. Кайрадан мен силер менен Элмир Эсеналиев. Ушул каналда болгон кызыктуу окуялар менен бөлүшкөнгө даярмын. Сен подписка кылбасаң, подписка кылып, жана комментарийга ой пикириң менен жазышып, бөлүшүп, жана досторуңа дагы таратсаң дагы болот. Мен болсо бир кызыктуу окуя айтып берейин. Бир капитан деп коелу, ал болсо өзүнүн кайыгында сүзүп баратып, негизи бир четтен бир тараптан экинчи тарапка баратканда жылдап барышат негизи. Ошол жерде айткандай эле тамак ашты мындай бөлүк менен алса болот. Анткени жетиш керек да. Көп жылдап кайыкта жүргөндө. Бирок анан бир нерсени байкай баштады. Бир адам болсо өзүнө ылайыктуу жана күнүмдүк нормасынан көбүрөөк алып атыптыр. Ошо ким экенин билиш үчүн өз командасына ушундай буйрук берет. Бир кезде командасы ошол адамды табат экен. Аны айтканда таптыңарбы? Анда аны жазалайбыз деп айтканда, тиги жардамчысы айтат экен ага. Бир кыйынчылык бар. Эмне кыйынчылык десе, ал сенин сүйүктүү жанагы эптеп эле турган апаң дейт экен. Каарган апаң дейт. Ал муну угуп алып, эмне кылаарын билбей, эгер унчукпай эле жок эчтеке кылбагыла десе, анда ал жак кайыктан баары митеж көтөрүп, аны түшүрүп салышы мүмкүн. Эгер апасын жазала деп айткандай болсо, апасы тирүү калышы мүмкүн эмес. Ошондо эмне кылаарын билбей ойлонуп туруп айтат экен. Байлагыла, сабагыла дейт экен. Аны апасын байлап, колун көтөрүп сабайын деп атканда, капитан болсо чуркап барып, аны өз денеси менен тосуп алат экен. Ошентип апасынын жазасын өзүнө алат экен. Ошентип ал өзү айткан сөзүн аткарып, жана апасын да өлүмдөн сактап алат экен. Кызыктуу нерсе, кээде биз мында байкабайт экенбиз, Кудай ар кандай кырсыктардан өзү менен ушинтип тосуп алат экен. Жашообузда болгон кыйынчылык, кырсыктардан биз ойлойбуз, эмнеге Кудай мынчалык көп бизге жамандыктар болуп атат? Эмнеге ушундай жамандыктарга буйрук берет деп айтабыз. Кудай дагы бизди ар кайсы кырсыктардан ушинтип өз денеси менен мындай айтмакчымын, тосуп алат экен. Кыйынчылыктар болобу, кайгы капалар болобу, ошол көп билбеген, биз элестетпеген нерселерден ал өз денеси менен тосуп алып, биз муну билбейбиз. Кудайдан биз чынында алыстап кетиптирбиз. Биз түшүнбөйбүз жана билбейбиз. Бирок Кудай бизди ар кайсы кырсыктардан жана өлүмдөн жада калса кээде ушинтип өз денеси менен тосуп алат экен. Ушул Кудай бар. Ушул Кудай сен менен мамиле түзгөндү каалайт экен. Биз Кудайдан алыстаган үчүн ал бизге жакындап, бизге бул жашоодон мындай айтканча жакшылыктарды көрсөтүп, өз болгон акылдары менен, насаат сөздөрү менен башка адамдардын же болсо ыйык китеп аркылуу өз сүйүү кереметтүү сүйүүсүн ачып берет экен. Биз кээде муну түшүнбөй калып атабыз. Эгер ушулдай Кудайга кайтып келгиңиз келсе, анын сүйүүсүн сезгиңер келсе, ал менен биримдикте болгуңар келсе, жана бул жашоонун маңызын түшүнүп, жана бул жашоодо бактылуу болгуңар келсе, анда мен силер үчүн сыйынып коеюн. Уруксат бериңиздер. Жараткан Кудай, сизден суранабыз. Бизге батаңды берөгөр. Бизди ар кайсы кырсык, жамандыктардан, жана калса күнөө, өлүмдөн дагы сактап калдыңар. Бизге жардам берөгөргүлө. Бул жашоодо силерди унутпай, сенден алыстабай, сага жакын бололу. Кайтып келели жана сен менен нукура мамиле, сүйүү менен жана ушул жашоонун маңызын түшүнүп, түбөлүк өмүргө ээ болгондой болуп. Баарын сурайбыз. Амин.